Урматтуу шаар тургундары, көңүл буруңуздар. Бишкек шаарында 2025 жылдын 25 мартынан тартып бир нече жол тилкелеринде оңдоп түзөө иштери башталат. Атай кетсек, транспорт кыймылы үчүн Жибек жолу проспектисинин Лермонтов көчөсүнүн Будённый көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн түштүк тарабы жабылат. Түндүк тарабы убактылуу эки тараптуу болот. Ошондой эле Жаш гвардия бульварынын Бөкөнбаев көчөсүнүн Москва көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн батыш тарабы жабылат. Чыгыш тарабында убактылуу эки тараптуу кыймыл уюштурулат. Оңдоо иштери Дорстрой групп жоопкерчилиги чектелген коом подряддык компания аркылуу жүргүзүлөт. Мындан тышкары Медеров көчөсүнөн 7-апрель көчөсүнөн Юнус Алиев көчөсүнө чейинки бөлүгүндө оңдоп түзөө иштерин Технотоп ЖЧКсы жүргүзөт. Белгилей кетсек, аталган жол тилкелеринин жабылышына байланыштуу коомдук транспорттун кыймылында өзгөрүүлөр болбойт. Быйыл жалпысынан 8 жолду реконструкциялоо пландалууда. Урматтуу шаар тургундары, айдоочулар жана Борбор калаанын коноктору. Бишкек шаарынын мэриясы жол тыгындарын алдын алуу үчүн каттамыңыздарды алдын ала пландап, жеке унаанын ордуна коомдук транспортту пайдаланууну сунуштайт.